Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан Маек телеберүүсү. Аны мен Нургазан Акулов алып барам. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу, коомдук ишмер Тозжан Шамшыкович Сайранбаев болуп атат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин Маекте ушу азыркы кырдаалдан баштасакпы деп турам. Сиз куруучу катары мына азыркы Украинадагы согуштан кийинки санкциялар, баалардын өсүшү ушу биздин курулуш тармагына кандай таасирин тийгизип жатат? Бул жаатта кандай кыйынчылыктар азыр болуп атат? Бул кыйынчылыктарды санасаң төөңүс болуп калды го дейм. Анткени мына тендерге катышкан курулуш компаниялары бул тендерлер февралдын башында өткөн тендерлерде баа бөлөк болчу. Азыр бөлөк болду. Эми өзүбүз деле ушул баанын кымбаттыгынан, жумушчу адистердин тартыштыгынан ушу кол билги балдарга биз деле мындай көз каранды болуп турганда алар дагы бааны башкача айтып турган учурда курулуш тармагында иштеген адистерге өтө эле оор болуп калды. Чын келгендечи. Эми бааны өкмөт кийин бир карап, ошо акыркы төлөнгөн жана платежкалардын негизинде кайра бааларды карап чыгып берсе, курулуш тармагына өтө чоң жардам болот эле да. Сизди бул жерге чакырганыбыздын дагы бир себеби ушул акыркы кезде сиздин бир топ кайрууларыңыз биз окуп калдык. Сиз ошол кайрууларда бүгүнкү Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиевге карата бир топ сын пикирлерди айткан экенсиз да. Мына ошонун өзөгү эмнеде? Эмнеден улам сиз ушу нааразычылык билдирип президентке чейин кайрылып атасыз? Эми бул чубактын кунундай чубалып кетти да булчу. Бул өзү кичине эле чарбалык маселе болчу. Мынчалыкка көтөрүштүн деле кажети жок болчу. Эми бул кишинин эмне максат менен мынчалык чоюп ишти ушундай чуулганга айландырып жүргенди министр өзү айтпаса, мен ал кишинин ичине кирип чыкканын айта албайт экен. Мен болгону акыйкат үчүн эле кайрылып атам. Ушундай болуп калды, иштегенибиз көрүнүп турат деп мына бир эмес эки жолу экспертиза жанагы не деп коет орусча айтканда независимый эксперт мына бүгүнкү күндө генеральный прокуратура тарабынан неметишти, жалдап независимый эксперт деп алар карап атат. Мурун министр өзүнүн инициативасын көтөрүп, өзү бир шыйра жайдын ортосунда бир карап чыккан. Ошончо жыйынтыктар чыгып атса, андан тышкары мен өзүмдүн компаниям атынан да бир независимый сметчик жалдап, ага договор менен смета түстүрүп, ал сметаны кайра госстройго апарып текшертирип, бардыгы ошо мына папканын ичинде да. Ошону башынан айтып берсеңиз, эмне кантип башталды эле бул чыр? Бул чыр деле эмес болчу. Жакшы тилек менен эле башталган иш болчу. Баягы Токмоктогу мен уже айта берип уже жаттап да калдым да бул сөздөрдүчү. Токмоктогу микрорайондо бүткөн ошо чүй өрөөндөгү жалгыз ошо ковидтин талабына ылайыктуу больницанын ремонтун биз бүтүргөнбүз. Ошондо ачылышында жолугуп калып эле анан Бишкектен кайра жолугуп сүйлөшүүлөр уланганда бул киши Садыр Нуркожоевичтин атын саат сайын 10 жолудан кайталап атты го дейм. Мына азыр деле мына 1,5 жылдан ашты министр болгонуна ар бир интервьюсунда Садыр Нуркожоевичтин атын атап келатат. Ошондо бийлик алмашып, элдин баары ушу президенттик башкаруу деп неме кылып, талап кылып, каалап турган мезгилде ушу Садыр Нуркожоевичтин аты аталганда мен макул болгонмун да. Бирок макул болгондо да мен тыйыны кеч болсо качан чечилет деген сурооду мен тынбай коюп келгенмин. Мына ана Садыр Нуркожоевичке айтылды, ал киши өзү сени кабыл алат
деп отуруп ушулга созулуп кетти да. Бул министрдин кайсы курулуш жөнүндө болуп атат? мынагу Москва көчөсү менен Лагминенко көчөсүнүн кесилишиндеги улуттук госпиталдын карамагында эски урология деп корпус ошентип айтылат экен. Өзү 3 этаждан турат, подвал менен 4 этаж. Бул общий жалпы аянты 4464 чарчы метрди түзөт да. Бул ошонун баарын иштегенде жанагы улуттук госпиталдын жанагы кызматкерлери, тиешелүү кызматкерлери, главинженери, ошо ремонтко тиешелүү технадзорлору бар экен, ошол тармакты куриртеткен замдары бар экен, акычысы бар экен, ошонун баары менен эле даже заведующий отделениелер келип, мындай болсо мындай болот деп өздөрү биздин берген жанагы этаждын пландары бар да. Ошого ар бир палатанын, ар бир кабинеттин, ар бир операционный блоктун эмне максатта колдоно турганын баарына өздөрү ошо планга жазып кол коюп, ага ошо улуттук госпиталдын башкы дарыгери Манаев Токтобой Исраилович өзү кол коюп, мен макулмун ушу коллективдин ушундай каалап турганына деп эле бизге орусча айтканда тек задание катары берген кагаздары, андан ал киши ошол тек задание негизинде комиссия түзүп дефектный актыга буйрук чыгарганы, ошол дефектный актыга кол койгон бардык комиссиянын мүчөлөрүнүн негизинде мен немени эсебин чыгарыш керек болду да. Тиякта эле кечеңдетти, биякта эле кечеңдетти, чүйүс келет, жазып атат, мына жазып койдук деп бардыгы дефектный акты түзүлгөндөн кийин мен ишти аксап калбасын деп мен өзүм ошо көз карандысыз жана смета түзгөн кишини таап келип, аны менен договорго отуруп, закондуу түрдө бүт эсебин чыгартып, ошол киши чыгарган эсепте Госстройго кат менен кайрылып, бир шыйра текшерип чыктым. Биздин жасаган ишибизди аныктай турган туура эмесин ошо Госстрой эле берет да, мамлекеттик курулуш агенттиги. Жок, ошо тактай турган маселеде мен ошо билгениме караганда сиздин ошо курулуш компанияңыз Capital Building Ltd деп аталат. Сиздер ошол эски урология корпусунун ремонт ишинин 80%-ын жасапсыздар. Ошого канча каражат кетти, анан ошол каражатты өзү мамлекет төлөп бериш керек беле же кандай болуп, бирок сиздер албай калдыңыздар, ошондой болуп калды да. Албай калганыбыздын себебин эми түшүнүп келатам да, бул киши башынан баштап эле ою бузук экенин бүгүн аныкталып атат. Бул киши дегениңиз саламаттык сактоо министри. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Сабирдинович Бейшеналиев деп болуп атат да. Мен канча кат жаздым, мына жерде турат, каттардын баардыгы өздөрүнүн алдык деген мына көчүрмөсүн бизге бергени. Канча жолу улуттук госпиталдын главврачына жазып, бирде киши жооп берген жок мага кайра. Ай, сен кат жазганга сен укугуң жок деп да жооп берип койсоң, мен жооп катары кабыл алдым да. Алып туруп эле каты кетип бараткан машинадан айнектен ыргытып жүргөндөй эле жообу жакка алып келатат да. Жок, ошондо канча каражатыңыз кетти ушул курулушка? Бүгүнкү күндө 67 миллиондун тегерегинде коротто элек. Эми короткондо материалдарыбыздын көбүн өткөндөгү ызычууда талкаланды. Бизди эчтекеден эчтеке жок эле келип туруп эле күчкө салып эле сыртка чыгарып салды да. Материалдар менен алып, ал кандай мынау жаан жаап аткандагы клей, шпаклевка, краска, эшиктер, айнектер, ошонун баарын, кафелдер, бүттүгү ошол жерде турганда 3 күн ташыдык. Мына 3 күн ташыдык. Эми кайра эзептеп такташалы десек, бир киши жок, бир киши дагы макулдугун бербей атат да. Мен улуттук госпиталдын главврачына кат жаздым. Токтобой Исраилович, ушунча 1,5 жыл турган нерседе сиздер мага бир жолу замечание кылдыңарбы?
силер ушул жерде туура эмес ремонт кылып, же болбосо усталарыңар арак ичип, бияктагы больнойлордун тынчын алып атасыңар, же болбосо ушул жерде техникаңар туура эмес токтоп, биздин скоройлорго жолтоо болуп атат деп бир да жолу мындай даже ооз эки бизге неме айтылган эмес. Замечаниячы. Эми ошол ушунча каражат которуптур, 80% бүткөн нерсени сизден тартып алып, кайра башка фирмага берип коюп атабыз. Башка фирмага эмес, баласына тартып берип койду. Өзүнүн баласы. Өзүнүн баласына. Өзүнүн баласына. Аны мен калп айтып атат десе, калп айттырбайт болуш керек. Жанагы биздин коллектив, мен иштеген жамаат генерал прокурорго жамааттык арыз менен кайрылышканда, ошонун негизинде ушул арыздарды надзору бир прокурор келип текшерип аткан болчу. Ошонун көзүнчө айтып атат, менин балам силерге акчасын төлөп берип коет, кайрылгыла балама. Бирок деп атат, деп атат. Мына мени элдер Бекбол деп билет да, Досжан деп мына Бекбол менен менин замымда Асанга тыйын берилбесин дейт. Калгандары акчасын төлөп берет. Кимге канча карыз болсо, мен үчүн азыр 30 миллион акча эмес. Көп болсо 30 миллиондор да 15 миллион мен Бекболуңарга берип койгом дейт. Мейли берип койсун. Бирок бир кагаз менен тастыктап берсе болот го дейм. Мына сен мына жерге кол койгонсуң, же болбосо баланча киши күбө болуп турган. Мынакей видеого тартып алганбыз. Эми ошондо буга чейин сиздер 80% жумушту жасасаңыздар, анан башка фирма калган 20%ын жасап туруп 100% акчаны өздөрүнө алып кетип атабы? Ошондой түшүнүп атам да. Мен деле ошентип түшүнүп, анан бирок мунун мыйзамдуу жагы кандай болот? Кайсы мыйзамдын негизинде сизден тартып алып атат? Кайсы мыйзамдын негизинде өз сиздин сөзүңүзгө караганда баласына ал объектти берип коюп атат да? Мыйзамда барбы өзү негизи мындай нерсе? Мен мыйзамда жашап аткан өлкөнүн жараны катары деп мен өзүмдү түшүнөм да. Биз мыйзамда өлкөдө жашап атабыз депчи. Мен мыйзамдуулук жолдун баарын колдонуп атам. Мына 11 депутатка кайрылдым. Акыйкатчыга кайрылып кат жаздым. Жооптору келе элек тем карашып атса керек. Өлкөбүздүн башчысы улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылганмын. Мен эмес, жамаатта кайрылды. Комитеттин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровго да кайрылып атабыз. Улуттук коопсуздук кеңешинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаев Ташиевке да кайрылышып атат. Ички иштер министринин чоңу Ниязбек Улан Омакановичке да кайрылып атабыз. Кайрылбаган жер калган жок. Эми көчөгө чыгып эле элдер ушу биздин мээнетибизди жегениңер үчүн деп өзүн бензин чачып өрттөш керекпи? Ушта көңүл буруш үчүн. Мына бир эле Ген прокуратура өзүнүн өкүлүн жиберип, ал киши жанагы көз карандысы эксперт менен иштеп атат. Жок, ошону биздин президент Садыр Жапаровду коомчулук деле аябай оперативдүү, ар бир маселеге баягы өзү Facebook аркылуу жооп берген адам катары билет. Анан сиздин кайрылууңузга президенттен жооп келдиби кандайдыр бир? Жооп келген жок. Жооп келген жок. Сиз мына азыр башкы прокуратура жөнүндө айтып атасыз. Башкы прокуратурадан кандай жооп? Башкы прокуратурадан жана өкүлү келип, улуттук госпиталда ошол жерде бир кабинетте отурган экен, чакырып менден түшүнүк алды да. Мен тамашалап айттым. Арызды мен жазбасам, арызды жамаат жазса, менден эмнеге түшүнүк алып атасыздар? Анан алардан жана жазган коллективдин баарын чогулт десеңиз, мен чогултуп берейин. Бирок сиздин жасаган жумушуңузга эч кандай суроо жок, мында кынтыксыз. Себеби дегенде сиз мына азыр деле өзүңүз деле айтып өтсөңүз болот. Буга чейин кандай курулуштарды жасагансыз, мисал катарычы? Эми айта берсем таластык мактанып атат болуп калабы дейм да, болбосо буга жери ушул 4 президент менен иштешип, ушул 4 президент менен ушун жеке сүйлөшүп, ушундай мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара өтө турган жумуштарды мен жасап келгенмин.
Ошолор мисалы. Мисалы эң акыркысы мынагу 2019 жылы шос өтпөдү бизде. Ошондо Кыргызстан тарыхында 12 мамлекет башчыларын бир күндө кабыл алган болбоптур. Келип кеткен экен 5ке жери 6га жери келип кеткен. 12 мамлекет башчысын жайгаштырып, алардын командасын кошо жайгаштырып, ошол кезде мен санаганда эле эмесмин, бирок айтышып атты, 400дөн ашык журналист чагылдырды иш-чараны. Бир дагы журналист бери туура эмес болуп калды деп айткан жок. Силер деле өзүңөр ушу массалык маалымат каражатында жүрөт азгар угулат эле да бир жерден. Ушул компаниянын кесепетинен мамлекет ушундай зыян тартты же ушундай уят болуп калды. Ошо демек ошо ШОСко карата баягы резиденция Алача мамлекет резиденцияда салынган жаңы имараттын баарын сиздин колуңуздан чыккан экен да. Эми жалаң менин колуман чыкты десем жаңылыштык болуп калат. Анткени Бакиевдин учурунда жана Конгресс холл жана конок үйлөр салынды. Бирок алардын ремонту, алардын жылдан жылга азыркы учурдун талабына ылайыктуу реконструкция болуп атты, ремонту болуп атты. Ошолорду жазып аттык да. Ооба, эми ошо эски уролук имаратынын баягы сиздер бүтүргөн 80%дык жумуш боюнча жумушуңуздун сапатына карата эч кандай замечание жок, Ой, замечание жок болгону, мен бул кийинки ишти алып аткан балдарда менин эч мындай суроом жок. Буларда күнөө жок. Буларда күнөө жок. Буларды алып келди. Иштеп атат. Мен деле башында айткам. Мага мынау жака мынонча эле акча калды. Ушуну бөлүп берсеңер, мен бүтүрүп берип, калганын күттесеңер күт туралы. Бирок туруп эле жана балдар 23 февраль күнү эми илгери үмүт менен бир акча болуп калса, бир аванс алабызбы майрамга карата деп келип калган болуп атат да. Анан аларга эми мен бир аз түшкү майрамдык тамак уюштуруп, анан мейли балдар десем журналисттер чакырып коюштуралар. 2 журналист келди, аларга интервью беришти, анан мен кетип калгам. Ошондо балдар өздөрү иштеген коллектив. Эми биздин шефти тааныбай жатса, министр деп ар кимис оюн айтканго, ошол ойлору бирөөсүнүн баары колдоп кеттир. Кимисин экенин деле айтышпайт, бул партизандарчы. Мынакей деп тур жанагы баннерде жана сөз болуп атпайбы сөгүнгөндө, алда плакатты алып кой депчи. Бул баннерди сизди тааныбаса, сиз министр менен турган сүрөтүңүздү илели, улуттук госпиталдын главврачы тааныбаса, ал кишинин сүрөтүн илели деп ошо Лагвиненко көчөсү менен Московский көчөсүнүн эки жак бетине балдар баннерди илип коюштур дубалга кагып. Аны мен деле ушу министр билгендей эле билдим кийин. 2 күндөн кийин билдим да, мен деле жумуш жок болгондон аякка барбай бөлөк жумуштар менен алектенип жүргөм. Анан кийин кечинде 5-күнү кечинде 25-inde кароолчу чалып калды. Ушинтип милициялар келди. Ал киши түшүнбөйт да, форма кийсе эле омон деп ойлоптур. Анан дагы зам министр жүрөт. Мен тааныгандардан министерстводон көп эле жүрөт, 10 чакты киши жүрөт. Главврач жок, телефонду албайт, барып атат, гудок албайт. Кабинетине бардым, жок. Завхоз бир Аскар деген байке бар, ал киши жүрөт, сууга түшкөн чычкандай болуп. Мындай эми билип турат ушта туура эмес кылышып аткан, бирок приказды аткарышып атат. Анан мен айттым, бияка келиш үчүн немеңер гана договоруңар барбы? Мен договору жок, муну өткөзүп бере албайм. Биз мунугу жасалган жумуштарды тактап бүтмөйүнчө эки жактан тең кароолчу турсун. Мына силердики вооруженная охрана деп договоруңарды окудум. Түн ичинде жасашты далбастап атышыпчы задним числом. Анан кийин эле 2 күндөн кийин частный компания өткөзүп алды. Бул министр Алымкадыр ошо Первомайский отдел охранага да ишенбей, өзүнүн частный компаниясы го дейм, анда ушунча жердин баарын эле коюп келатса, бөлөк кишиге төлөш керек болот да.
Даже ошол жерге бир ит байлап койсоң, малы менен жугунду бербесең, жибиничи болуп кетип калат. Анан ошончо чоң зыңкыйган жигиттердин тамак ашына чыдаш, билбейм, каяктан акча табат. Мен буга жер уккан эмесмин, что бир Бейшеналиев деген бай врач бар экен, же Бейшеналиев деген бир кишинин баласы бай экенин мен эч жерден уккан да эмесмин. Эми Кыргызстан кичине өлкөбүз го, бири-бирибизди же площадьта митингден көрүп калабыз, же болбосо Ош базардан же Дордойдон жолугабыз. Досжан мырза, ушундан улам сиз азыр айтып өттүңүз го. Мен таластыкмын депчи. Анан эми бул жерде сиздин министр менен жеке кандайдыр бир ортоңуздарда келишпестик барбы? Же болбосо баягы буга чейин таластардын дарегине айтылып кетпеди беле? Таластык болгонуңуз үчүн же ушундай куугунтукка туш болуп атасыз беле? Же болбосо? Муну туура суроо бердиңиз да. Бул сурооду мен кимге, Токтобай Исраиловичке кат менен кайрылдым. Улуттук госпиталдын главврачына. Токтобай Исраилович, мынакей сизге мен кат менен кайрылып атам. Министр Алымкадыр айтып атат, мен Бекболду тааныбайм деп. Мен барсам деле кабыл албайт а киши. Менден жолуккандан качып атат десем де болот да. Мен айтып атам, мына мен сизге кат менен кайрылып, мына өзүм алып келдим. Мына сизди алдым деп кол коюп берип атасыз. Эми министр 3 күндүн ичинде менин аферисттигимди кагаз жүзүндө тастыктап берсин, болбосо коллектив жамааттык арыз менен кайрылабыз деп атат. Эми арыздын бул мөөнөтү жок да. Бул кылмыш ишинин мөөнөтү бүтүп калышы мүмкүн, бирок арыздын мөөнөтү болбойт каралмайынча. Ал 10 жылдан кийин деле ойгонот, 5 жылдан кийин деле ойгонот. Ошол ызы чууга мен барганды каалаган жокмун. Же ошо азыр сизди аферист деп айтты ошондо. Алда таластык, алда аферист деп атпайбы? Алда таластык, алда аферист деп атат да. Ушуну, значит, мага акча берилбей атканы мен таластыгым себеп болуп атса, аныктап берсин анысын. Болбосо, укуктук талаада анын дагы мындай себеби ошо улуттук госпиталдан бир жаш врач түшүнүп түшүнбөйбү, же билип билбейби, же атайлап билмексенге салыппы интервью берип салып атпайбы? Мына ушул строительдер, шүмшүктөр экен, аферисттер экен, мына 5 жыл 5 этаж үйдү бүтүрсө болмок, мындай мөөнөттө депчи. Бир сом берилдиби? Же бир документтерибизге туура мамиле жасалып атабы? Ушундай кылып чуулдатып салды да. Андан кийин эле Зулушев Курманкул Токторович интервью берип калды. Мага эч ким арыз менен кайрылган жок. Арыз менен кайрылса биз карап бергенге даярбыз. Мага эч арыз түшкөн жок деди. Биз арыз менен кайрылдык. Мына бүгүн 27 күн болду арыз менен кайрылганыбызга. Ошо баягы улуттук госпиталдын башкы врачына каты менен кайрылдым дедиңиз го. Аны жеке өзүңүз алып барып бердиңизби? Же ал эмне деп жооп берди ошого? Не деп жооп берген жок. Алдым, мынакей мен производствого неметтим, бердим, мына мендеги специалисттер карайт. Болгон жооптор ушул да. Специалисттери не деп жооп берет? Эгер өздөрү кызыктар болбосо. Түшүнүктүү. Досжан мырза, дагы бир суроо. Биздин колубузда кат турат. Алымкадыр Бейшеналиев сизди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу, мыкты ушундай адис деп президентке кайрылуу жолдогон экен. Ошо алтын балалык комплекси боюнча ушунун курулушун ушул кишиге ишенип тапшырсак жакшы болот эле деп жазган экен. Азыр эми 20 миллион доллардын тегереги деп атышат, бирок сиз ошондо 12 миллион долларга бүтүрүп берем деген экенсиз. Президент өзү дагы ага макулмун деп кол коюп берген экен. Анан ушул долбоор эмне болду мунун кийинки тагдыры? Азыр мен коомчулукта неме болбош үчүн мен ошол суммасын так айтып берейин да. Мынакей Садыр Нуркожоевичке жазылган министрдин өзүнүн жазган каты
bu yerде 12.524.781 dollarga men makul бүтүрүp берейин деп макулдугун бергем. Президент деле макул болуптур. Ооба, макул болду. Бүгүнкү күндө эми чын эле баанын кымбатталышы себеп болуп атса, анда бир эле Бейшеналиевдин баанын кымбатташына макул болуп баа өзгөрүлө берсе, анда калган курулуш компанияларына да ошондой теңдик менен каралыш керек да. Бир эле бул киши мен Бекболдон тартып алды элем. Эми баа кымбаттап кетти деп кайра тартса, анда коюп койсун, мен ошол эле акчага бүтүрүп бергенге мен дагы деле даярмын. Бирок ушул сумма угулуп кол коюлгандан кийин бул киши ниети бузулуп кетти да. Мен ниети бузулуп кетти деп түздөн түз айта алам. Досжан мырза, мына сиз айтып атасыз, мен ушу чындыгымды жогорку жетекчиликке жеткизе албай атам дейсиз. Ошон үчүн биздин маектин аягында сизге эркин микрофон берели. Ошо президентке, жетекчилерге болгон өзүңүздүн чындыгыңызды айтып алсаңыз болот, кайрылууңузду жолдосоңуз болот. Мен жанагы Өндүрүш Токнасыров деген аксакалыбыз бар го, бир өзүнчө эле жалгыз пикетке чыгат. Мен ошон жаман көрчү элем аятта. Ошо аксакал башы менен үйүндө эле отура бербейби деп. Көрсө бул кишинин деле жетер жегине жетип калганда, мен деле өзүнчө жанагы президент жана бомж деген кинодогудой болуп плакат илип алып, ушул Садыр Нуркожоевич өтчү жолдон ары бери баса тургандай эле болуп калдым. Анткени бу жерде акыйкат болуш керек. Кеп ал мага төлөнгөн эмес. Бул оору катары көп кишиге жугуп кетет. Бул жугуштуу оорудай болуп жугулуп кетет. Мен каттардын баарында жазып атам, урматтуу Садыр Нуркожоевич, балким сизге толук түшүндүрбөй атышкандыр. Анткени менин маселем үчүн эч ким күйгөн жок да. Мен жогору жакта таанышым жок болгондон мен үчүн мындай чыркырап а кишиге 10 жолу кайталап айткан киши жок болуш керек. Мени бир жолу убакыт таап кабыл алып коюңуз деп кайрылып келдим каттардын баарына. Бирок ал каттарым жеттиби, жеткен жокпу билбеймин. Мына мен ушул эфирден пайдаланып президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго кайрылып кетет элем. Кабинеттин төрагасы Жапаров Акылбек Усомбековичке кайрылып кетет элем. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып кетет элем. МВДнын министри Ниязбеков Улан Омакановичке кайрылып кетет элем. Биздин Жогорку Кеңештин төрагасы Мамутов Талант Турмановичке кайрылып кетет элем. Башкы прокурорубуз Зулушев Курманкул Токторовичке кайрылып кетет элем. Мени калыстык үчүн мен кызмат сурап кайрылган жок. Мен карапайым элдин мээнети, ушулардын жашоо шартын күндө көрүп аткан адам катары, ушу мен үчүн болбосо дагы ушу жамаат үчүн мени кабыл алып койсоңуздар. Балким мен көзмө көз түшүнгөндө бул жагдай оң жагына чечилеби деген ниетте. Досжан мырза, биздин студияга келип кызыктуу маек куруп берген үчүн сизге ыраачылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин бүгүнкү маек берүүбүз аягына чыкты. Аны мен Нургазы Анаркулов алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.